Ассаламу алейкум достор, кайрадан сиздер менен мен Келдибек Атайбеков, Спорт Мейкинги каналынын Body Life берүүсү кайрадан жанданды. Бүгүн биздин программабызда үй шартында же оңой жол менен кандай машыгыш керек. Бүгүн биз кең далуулуу болуш үчүн канаттарыбыздын ички бөлүктөрүн, сырткы бөлүктөрүн кандай алып чыгыш керек жана ошондой эле төштү, колдорду чыгаруунун жолдорун көргөзүп бермекчибиз. Андыктан биздин каналга катталып, лайк басканды унутпагыла. Спорт Мейкиндиги. Эң оңой жолдору мисалы баардык үйдө ушундай бир снаряддар болот, мисалы жим-лёжа деген. Бул баардык стандарттык абалда жасалган нерселер. Үйдө үй шартында ушундай жасап алсаңыздар деле болот. Мисалы штанга алабыз, мондай стойкасы менен анан жатып туруп жасаганга ылайыктап. Өзүнүн бул аралыктары бар, ошол жерге кармап туруп эле, мынакей төштү өйдө көтөрөбүз, жай түшүрөбүз, түшүп келаткандан дем алабыз. Бул жаңы баштап атканда ушу гриф менен пустой кылып эле жасаш керек, салмак салбай эле. Анткени дене башты жебитип албаса дагы аябай оорук болуп калышпайбы? Оор болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн жебитип алышыбыз керек. 20 жолу кайталап коюш керек да. Ушундай темп менен акырынан жасай берсеңер, батыраак төш булчуңдары чыңалып, анан кийин сиздин көңүлүңүздөгүдөй болуп, мышца чоңоет. Бул салмак менен дагы мисалы 10дон 4 жолу же 5 жолу жазсаңыздар болот. Азыр өзүбүзгө ылайыкталган бир 10 килограммдык же болбосо 15 килограммдык таш алып алабыз. Эмелер, гантеллерин аке. Мында жай түшүрөбүз эки жака. Абайлап жасаш керек бул. Анткени дене баш бул жерде көп ысыбай турган болсо, төш булчуңдар үзүлүп кетиши мүмкүн да. Мынакей. Бул дагы көнүгөнү бир 4 подход 10дон 12ден кайталасаңыздар болот. Андан кийинки көнүгүүбүз болсо, мына 3-чү көнүгүүбүз ошо кыска аралыкта чыгарылуучу бир көнүгүүлөрдүн бири, бардыгыбыз билген эле брусья. Кандай жасаш керек? Ошону туура жасаган жолдорун көрүп алгыла достор. Көптөрү туура эмес жасашат, себеп дегенде бул учурда мисалы өзүбүздүн ийинибиздин деңгээлине чейин алабыз дагы, өйдө көтөрүлүп, мына бутту биргеликте кылабыз, төштү өйдө көтөрөбүз. Төштү өйдө көтөрүп, ылдый жай түшүш керек мынакей. Көрүнөрбү? Көптөр болсо монтип эле башын эле салып жасай беришет. Андай туура эмес, жай түшүш керек. Мынакей. Кылдаттык менен. Төш булчуңдарына күч келе турганда кылыш керек да. Сонун болуп кетти мынакей. Шишип чыкты төш. Ушундай болуп чыгарыңар келсе, анда жакшылап бергиле. Бул жерде дагы 10дон 4 же 5 подход кылсак сонун болот. Андан соң достор, мына кең далуулуу болуш үчүн канаттарды коет, канаттардын ички бөлүктөрү мондоп чыгыш үчүн бардык жаштарыбыз ушуну кааласа керек. Өзүлөрүнүн широкий жана кенен сезгиси келгендер үчүн турник. Биринчи турникти ушу туура жасаш керек, шашпай, кылдаттык менен. Жакшы жасагандар болсо, анда аябай биз өзүбүздүн көңүлүбүздөгүдөй булчуңдар пайда болот. Мынакей, алыс аралыкта кармайбыз, мындай кылып. Төштү өйдө көтөрөбүз дагы, бул абалга чейин көтөрөбүз. Көрдүңөр, Мынакей. Ушундай кылып 10дон 4-5 ирет жасасаңыздар болот. Ошондой турникти кайсы убакта жасаш керек деген сөзчү бар. Эртең менен кечинде канча маал дегенде. Турникти эгер үй шартында
жанагындай керектүү шаймандар болбосо, ошол брусья, отжимание, турник үчөөнү эле сиздер кайталай берсеңиздер болот. Күнүгө эле бирден кошуп 5 подходто. Мисалы, бүгүн 10дон баштасаңыз, турникти 10дон 5 подход жасасаңыз, эмки тренировкада бирде эле кошобуз. 11ден 5 подход. Ошентип бирден кошуп эле кетип берсек, биз алдыга жылыш болот. Бизде аябай жакшы булчуңдар чоң болуп өсүүгө жакшы шарт бар. Себеп дегенде, анткени мышцада көнүп калат, булчуңдарыбыздын баары көнөт. Каждый раз кыйналып жазап атканыбызга, каждый раз ушундай бир аракетти кылып атканга мышцадагы көнүп калат да. Ошон үчүн өсүүгө жакшы жөнөбүз. Негизи бул упражненияларды кечке маал жасаса жакшы болот. Кечки 7ден 8-9га чейин. Андан кийин 1 саат тамактанып, 1 саат эс алып алып, андан кийин уйкуга кетсе, аябай жакшы өзгөчөлүктөр болот да. Достор, мисалы азыр баардыгыбыз эле мындай жөнөкөй тартынганды билебиз болсо керек, бирок бул жолкусунда мен силерге как вызов катары, тамаша вызов катары деп түшүнөлү. Эми биздин 106 килограммдык салмак менен ушундай ыкманы жасаш өтө оор болот, бирок мен силерди ушундай кылганга да чакырып кетмекчимин. Себеп дегенде өзүңөр үчүн дагы жеңил жүргөнгө бир мүмкүнчүлүк болот. Бирок кимде ким ушуну жасай турган болсо, биздин Sport Making Day каналынын атынан бир футболка болот. Карап тургуларыңдар. Узкий хват болот, мондай аралыкта болот. Мына көргүлө. Мынакей, көрдүңөр, Мондай кылып кимде ким чыккан болсо, и притом 10 жолу. Мына достор, ушуну ким жакшы жасаса, анда биздин каналдын атынан бир футболка болот. Ал Токтомуштун атынан болот. Достор, андан тышкары дагы мисалы көкүрөк булчуңдарын чыгарыш үчүн негизи отжимание жасайбыз. Отжимание жөнөкөй түрү менен жасаңыздар болот, бирок каждый раз эле ошо аздан өзүбүздүн салмак менен жасай берсек, мышцада көнүп калат дагы, ага жакшы өсүп чоңойбой калышы ыктымал. Бүгүн мен сиздерге эң жакшы бир жолдорун көргөзөйүн. Үстүбүзгө дополнительно 50 килограммдык салмакты коюп туруп, анан кийин жасайбыз азыр. Биз менен чогулгула. Кеттик, давайте. Ал кола. Дөңгөлөк канча кило чыгат? Дөңгөлөк 50 килограммдык салмак. Андыктан мынакей достор, көргүлө. Аябай сонун болуп шишип, жакшы памп берип калды. Ушундап жасасаңар да болот. Бирок алабайлагыла, кылдаттык менен бел булчуңдарын ортолбагыла. Грыжага дагы алып келет. Ошон үчүн кылдаттык менен жасайбыз. 80 килограмм азыр биз иштейбиз азыр. Өлдү бияга. Бицепстер шишиди, кол вообще шишиди деп койсун. Ушундай колду чыгарыш үчүн тынбай эмгек. Эмгек кылыш керек достор. Жанды кыйнап алса, эч качан ийгилик жаралбайт. Баардык кыйынчылыктын артында бирок эң жакшы бир жакшылык турат деген жакшы сөз бар. Андыктан мээнет кылгыла, эмгектенгиле. Ошонун арты менен сиздерде чоң жыйынтык чыгат. Мынакей достор, бүгүн баарыңыздарга көргөзүп бергендей эле эң жөнөкөй абалда кандай кылып жасаш керек, эң жөнөкөй бир мүмкүнчүлүк менен булчуңдарды кантип чыңаса болот деген бир ой максатта сиздерге көргөзүп бердик. Андыктан сиздерге айтмакчыбыз, баштаган ишиңерди эч качан таштабагыла. Ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык бар достор. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков болду. Sport Making Day каналынын Body Life берүүсү. Лайк басканды унутпагыла достор.